Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маектин конугу Жогорку Кеңештин депутаты Бир Бол саясий партиясынын негиздөөчүсү Алтынбек Сулайманов. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы Алтынбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн Жогорку Кеңеште өкмөттүн отчету менен эл өкүлдөрүнүн ортосунда бир топ ар кандай пикирлер айтылып жатат. Ушул өкмөттүн отчету боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эл өкүлдөрү менен аткаруу бийлигин дайым отчетто ушундай маселелер көтөрүлөт. Бул дайым болуп келген. Жетишкендиктер, ийгиликтер, анан жетишпегендиктер көбүрөөк кемчиликтер көбүрөөк көтөрүлдү. Ал эми депутаттардын өкмөткө койгон талабы келечекте иштей турган, анан өткөн жылга жетишпеген отчеттун мындай жасаган иштердин жыйынтыктарын боюнча көбүрөөк сөз болду. Негизинен эми бул ушундай болуп келген. Өкмөткө дайым депутаттар элдин түйшүгүн, элдин арасындагы болгон проблемаларды айтышат эмес, ошондой сөздөр көп болду. Жеке сизге ошол өкмөттүн жетишпеген жактарынан эмнеси сиздин тынчыңызды алды? Өкмөттүн эми бир жылдык ишинде бир алдыга жылуу мындай умтулуу деген болгон жок. Ошол инерция менен эле болгон мурда кандай иш болуп келсе, ошол эле иштер болуп атат. Ошон үчүн кыймылдап жакшы иштегени байкалган жок. Себеп дегенде бир реформаларды жасайбыз, бир өзгөрүүлөрдү кылабыз деген келгенде ошондой сөз болгон бир айдын ичинде. Бүгүнкү күндө мына бир жыл болду. Бир жылда дагы ошондой маселелер болгон жок. Депутаттардын нааразычылыгы көбүрөөк ошондо. Мүмкүн мунун бирден бир себеби бизде каражат маселесинин жетишпей жатканда болуп аткандыр, же сиздин байкашыңызча жөн эле өкмөт иштей атабы? Каражат маселе ал жетишпегендик ал туура, бирок көп органдарды жоюу, министрликтерди бири-бирин кайталаган министрликтер, агентстволорду жоюу, реформа жүргүзүү ал каражатты талап кылбайт. Ага көп мындай каражатты талап кылбайт, көп акылдын деле кереги жок. Бар оокатыбызды сарамжалуу пайдаланганы өтүш үчүн биз кыскартууларга бир кереги жок органдарды жоюуга ушундай нерселер. Губернатор, акимдерди бир жылдан бери жойбойсуңбу деп айтып келатабыз. Айыл өкмөттөрдүн үстүнөн мындай үстүнө минип алган өкмөт менен премьер-министр менен айыл өкмөттүн ортосундагы посредниктерде булар отомчу. Жок дегенде ушуларды жойбойсуңарбы деп жойдура албай келатабыз. Ал биздин өзүнүн функциябыз да бар. Азыр ушуга барбаса биз Жогорку Кеңеш ошол шарттарга барабыз. Мына сизди бул жакка келгениңиздин бирден бир себеби бул бүгүн социалдык тармактарда уран боюнча элге кайрылганыңыз болду. Анын ичинде ошол эле уранга тиешелүү азыр суроолорду дагы айтабыз. Сизге ошо эл ичинде берген суроолордо айтып жатат да, бул жерде ошол айыл өкмөттөрү менен акимдерди жоюш керек деп айттыңыз эле. Анда бизде кандай система болуп калат деп тынчсыздангандар бар экен. Алар жок болсо биз ким менен иштешебиз, кимге кайрылабыз деген бул боюнча пикириңиз кандай? Мындай да. Мамлекетте 2-3 саясатчы болот. Бул эл шайлаган президент, эл шайлаган депутаттар, эл шайлаган айылдык кеңештин депутаттары. Ошол депутаттар шайлаган өкмөт, Жогорку Кеңештин депутаттары шайлаган өкмөттүн составы, ошол депутаттар шайлаган мэрлер, депутаттар шайлаган айыл өкмөттөр. Булар элдердин шайлоосу менен келген. Буларды биз булар чечим кабыл алат. Жок бар деп. Буларды саясатчы дейбиз. Ал эми ошол өкмөт, премьер-министр бекиткен аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, булар биздин тил менен айтканда жалпак мандикерлер. Булар менеджерлер, жаңы термин менен айтканда. Алар ошол менеджер, мандикерлер, булар акимдер, губернаторлор. То есть эл шайлаган айыл өкмөттөрдүн үстүнөн бекиткен премьер-министр бекиткен акимдерди үстүнөн жетекчи кылып коюп атат. Айыл өкмөттү деле эл шайлаган, депутаттар шайлаган айыл кеңеш. Премьер-министрди Жогорку Кеңештин депутаттары шайлаган. Премьер-министр түзмө-түз айыл өкмөт менен иштесе туура болот. Айыл өкмөттүн үстүнөн акимдерди, губернаторлорду, мандикерлерди үстүнөн чоң кылып койгон. Бул
туура эмес. Бул жерде коллизия пайда болуп атат. Ошон үчүн иштин жылбаганы ушулдан. Акимдер менен губернаторлорду жоюп таштап, айылдарды кошуп туруп, укрепление кылып, айыл өкмөттөрдү 450 айыл өкмөттү бириктирип 200 айыл өкмөт кылып туруп, аларга функциянын бардыгын берип, премьер-министр прямой иштесе болот. Аким бүгүн эмне иш жасап атат? Губернатор эмне иш жасап атат? Алар лента кылып, кыркып, чоңдорду тосуп узаткандан, айыл өкмөттөрдү кыйнагандан башка эч кылган иши жок. Же ошол губернаторлордун областтык структураларга алар чоң болуп алышат. Акимдердин үстүнө чоң болуп алат. Акимдер ошол районный ошол эле главврач, районо башка ошол жетекчилердин үстүнө чоң болуп алган, айыл өкмөттөрдүн үстүнө. Болду, башка эчтекени чечпейт. Же бюджети жок, кадр маселесин чечпейт. Андан кийинки сурообуз, сиз өткөндө бир массалык маалыматты айткан экенсиз, коррупция менен күрөшүүдө бул белгиленген гана жүздөр менен күрөшүп жатат. Ал эми биз аны тамырынан терең жок кылганга аракет кылган жокпуз деп айткан экенсиз. Ошол жүздөрдү ачык айтып бере аласызбы дейт. Эми белгиленген жүздөр дегенде ал эми ар бир тармактагы иштеген адамдар менен иштеп атат да. Жетекчилери мененби, же бир ошол мамлекеттик кызматкерлер мененби, ошолор менен ошолордун артынан аңдышып, ошолор менен жүрөт. Коррупция менен күрөшкөн органдар. Менин айтып аткан нерсем, бул система менен күрөшүш керек. Система ошол коррупционный система түзүлүп, ошол схемалар түзүлүп калганда, ошолордун үстүнөн иштеш керек деген ойду айтып атам да мен. Андай бүгүнкү күндө схемалар бүт тармакта бар. Минтранста, ошол эле ГРЭСте, ошол эле Минтранстын кармалбады кече ГРЭСте канча ызы чуу болду. Ошол эле налоговый инспекцияда, ошол эле мына Минэнергода, ошол эле таможняда, бүт жакта коррупционный схема түзүлгөн. Ошол схемалар менен, ошол системаны өзгөртүү менен иштебей, анын үстүндөгү иштеп аткан кишилер менен, фигуралар менен иштеп атат да. Мен ошону айтып атам да. Ал фигураларды аны арестовать этти, бүгүн взятка менен кармады, алып кетти. Ордуна башка киши келди, ошо менен эле кайра эле иштейт да. Кайра иштеп атат. Кайра эле иштейт. Аларды мындай аты жөнүн так айтып бере албайсыз. Эми азыр канча 380 миң бүгүн бюджеттен мамлекеттик кызматкерлердин 380 миң адам иштеп аткан болсо, ошонун 10% ошол схемага отурган болсо, 10% дейт. 38 миң адам. Сиз дагы бир жерде элди чагымчылыкка тарткан көлөкөдөгү бир адамдар бар. Ошолор бүгүн элдерди бир башка жолго, башка багыттарга үндөп жатышат дегенде пикирди айтыптырсыз дейт. Ал боюнча так бирөөнү айтып бере аласызбы? Кайсыл жерде мен айттым чагымчылык, кайсыл маселеде экенин билбейт экенмин, ошону эсимде жок. Элди бүгүнкү ошол жанагы эле митингге чыгыш керек же болбосо? Митингге чыгыш керек дегендер бул дайым болуп келатпайбы? Бир ызы чуудан бир пайдаланып, өздөрүнүн эмесин мындай саясий упай топтоо маселелерин көтөрүп жүргөн эми саясатчыларыбыз жок эмес толтура. Мындай эмки шайлоо жакындап атат, 20-жылы шайлоого. Анын ичинде мына депутаттардын ичинде мындай активный эми акыркы мезгилдерде пайда болуп калды. Коомдо келечекке 20-жылы шайлоого катышалы деген башка толтура сыртта партиялар бар, толтура сыртта лидерлер бар. Алар кээ бирлери түз жакшы ой менен иштеп аткан болсо, кээ бирлери ошол кыйшык ойлор менен көлөкөдө туруп бекинип алып иштеген саясатчылар алар жок эмес толтура. Андан кийинки темабыз бүгүнкү ошо сиздин жанагы уранга байланышкан оюңуз экен. Бул жерде айтып атат, сиз деген бизнес менен инвесторлорго бул уранды казуунун тиешеси жок деп айтып жатасыз. Ал эми кече Кожобек Жайчиевичтин айтышы боюнча, биз эгерде азыр уранды жаптырып салсак, бизге инвесторлор келбей калат деген пикирин айтты деп атат. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мен оюм такыр тескерисинче, уран бул аты коркунучтуу. Урандын аты коркунучтуу. Себеп дегенде, уран атомдук бомбаларга колдонулат, атомдук электр станцияларга колдонулат. Атомдук бомбаларды мына билебиз, Японияда колдонулган Хиросима, Нагасаки. Атомдук электр станцияларда мына Чернобыль,
жарылган мына 2 жыл 3 жыл эле болду. Мына 12-нчи жылы Японияда дагы мына жаңы жарылуу болуп, жер түзүлүүдөн кийин жарылып, атомдук электр станциядан канча ущерб болду. Бул эми атомдук бомбаларга колдонулган урандын өзү адамзаттын өнүгүшүнө зыян келтирет. Пайдалануу. Буну казып өндүрүүдө дагы, аны казып иштетүүдө дагы тегерекке бүт зыян келтирет. Эми карап туруңуздар, Ысык көл областы, Ысык көл туризмден сырткарысын айтайын. 2018 жылы областтын өкүлчүлүгүнүн маалыматына таянсак, 18 миллиард сом прямой инвестиция келиптир. 57 ишкана ачылыптыр былтыркы жылы. Ошол 57 ишкананын ичиндеги молочный, сүттү кайра иштетүү, этти кайра иштетүү, колбасный эт, анан ошол эле мезгилде балык, ушундай экологически таза продуктуларды көлдүн экологиялык таза бренд менен чыгарып аткан дарыбызга элестетиң, жанында уран иштетип атат десе. Келип аткан биздин келип аткан туристтерибиз жанында көлдүн жээгинде уран иштетип атат десе, кандай ассоциация болот? Казактар ошол күнү токтойт, эртеги уран келишти токтойт. Ошол эле мезгилде биздин канча санаторияларыбыз бар, ден соолуктары чыңдаган. Алар эмне болот? Тескерисинче бул бизнеске тескери иштей турган нерсе, зыян келтирет. 10 миллион доллар инвестиция болот деп айтып атат өкмөт. 10 миллион доллар эч кандай инвестиция болбойт. 10 миллион доллар алардын курулушуна, өздөрүнүн оборудованиясына, өздөрүнүн жасаган ишине келет. Ал инвестиция эмес ал. Бул жерде алмаштырбашыбыз керек. Тескерисинче уран турушу менен казылышы, анын иштетилиши, пайдаланышы адамзатка зыян. Ошон үчүн буну мен бизнес деп айта албаймын. Бизнес адамзатка зыян келген, бул бизнес каршымын. Дагы бир окурманыбыз сурай бериптир, ушул көлдү сак коргоп калалы деп, же болбосо уранга каршыбыз деп бир фонд түзсөңүз, биз бүгүн лидер таппай турабыз дейт. Ошо бир лидердин артынан ээрчип, бүгүн жабылды деген өкмөттүн сөзүнө ишенбестен аягына чейин турат элек. Ушул фондду түзгөнгө пикириңиз кандай дейт? Эми фондду түзгөнгө түрдүү фонддор бар. Менин миссиям, мен депутатмын, мыйзам чыгаруу органынын өкүлүмүн. Менин миссиям бүгүн ушул чоң проблемага ар ким өзүнүн ишин кылыш керек да. Бөгөт койгонго, токтотконго менин колумда турат. Биздин колубузда турат, депутаттардын. Мыйзамды чыгарышыбыз керек. 50 жылга биз токтотулсун деген, 50 жылга уруксаттар токтотуп, бүгүнкү күнгө чейин лицензиялар жашыруу берилген. Алардын бардыгын аннулить этип биз токтотобуз. 50 жылдан кийин, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Биздин муундарыбыз кандай жаңы технологиялар өнүгүп калабы, жердин астынан сыртка чыгарбай, жанагындай вакуумный жана шприц менен соруп алгандай, ошондой зыян келтирбеген технологиялар болуп калса, пожалуйста, кийин балдарыбыз пайдалансын. Эгер андай дагы мүмкүнчүлүк болбосо, дальше 50 жылдан кийин узартып алышат. Ошон үчүн ал эми фондду түзүш, эми буга мен оюнча мындай эле эме негиз көп деле талап жок го, башка. Анан кийин сурообуз, сиз ушул кыргыз деп көбүнчө күйүп бышкан жаран катары дейт, көп депутаттарга жасаган иштерине өзүңүздүн бир кандай десек туура эмес жасалып жаткандыгы жөнүндө жана ар кандай нерселерди айтып келесиз дейт. Сиз эл өкүлү катары шайлоо учурунда элдердин кылган талаптарынын эмнесин жасай алдыңыз дейт, жана өз айлыгыңызга эмне салып бердиңиз дейт. Эми бул жасаган нерселер мындай көп эле бир колуң менен жасаган экинчи колуң көрбөсүн дегендей эле нерселер. Жок, бул жерде жана элдин берген шайлоо алдындагы элге берген сөздөр. Шайлоого убадалар көп эле берилген, көпчүлүгү бирок аткарылбай калды, моюнга алыш керек. Чындап аткарылган жок, көп мындай көп эле убадаларды бергенбиз. Көпчүлүгүн аткара албадык.
Бир кезде сиз ошол жогорку кеңеште Өмүрбек Чиркешев менен дагы пикир келишпестиктер бар экенин байкадык эле. Ал кишинин бүгүнкү камалышын акыйкаттуу деп баалайсызбы дейт. Ал кишинин бүгүнкү күндө камалышы акыйкаттуу эмес. Анын көп себептерин мындай көрүп атпайбы, юридический көп себептери бар экен. Тиги арызданган тараптар көрсөтмө бергендери туура эмес, кайчы туура эмес чыккан мезгилдер көп болуп атат да. Мен жеке оюм ал мурунку бийликтин тирешүүсү, эки лидердин тирешүүсүнөн эле болгон иш, ошол туура эмес иштер жүргөн деп мен баа берет элем. Баа бересиз. Чоң рахмат, Алтын мырза. Биз бүгүн ушу эмне себептен чакырдык эле, уран боюнча менимче дагы кошумча өз пикириңизди жакшы айтып бердиңиз. Бул жерде элдин ушул бүгүн дароо эле эртең менен айткан сөзүңүзгө түштөн кийин элдин баардыгы эле ошол дагы жооп издешип бир фонд түзүлсө биз ошо кишинин артынан ээрчийт элек, же болбосо жана башка бир топ суроолор менен кайрылышты. Бул жалгыз эле Ысык көл областынын тургундары же Кочкор районунун тургундары эмес, бул жерде Талас областынын, Ош областынан, Баткен областынан дагы тынчсызданган жарандар көп экендиги билинди. Сизге келген суроолор боюнча аны өзүңүз да көрсөңүз керек. Фейсбукка койгон видеоңуздун астында бир топ комментарийлер өзүлөрүн айтып жатышты. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан ары дагы олуттуу суроолор жогорку кеңеште көтөрүлсө, айтылса, биздин студияга келип ошол боюнча пикир бөлүшүп туруңуз. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн жогорку кеңештин депутаты, Бир Бул саясий партиясынын негиздөөчүсү Алтынбек Сулайманов келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.